Assalamu alaikum. Ардактуу Нуркейж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандык ушак. Күнүңүздөр менен туугандар. 14-8 ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча кечки саат 8 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Бизде кезектеги автоунаабыз Kia Rio 2021 жылкы 1.6 автомат коробка выкуп лизингден өткөрүп берип атат, туугандар. Ким алып чыгып берген машинаны? Жалал Абадтык өзүнүн тугандар лизингке алып чыккан. Ошо оштук эле биздин тугандар алып айдап жүргөн. Акеси Кыргызстандан келе албай калып, иниси мен эртең сезон башталса Кыргызстанга кетет элем, ошого машинаны өткөрүп берип атабыз деп атат. Так, эми көңүл буруңуздар. Платежка боюнча 53.500дөн 30 айга көйөтсөңүздөр 1.605.000 остатеги калган. Өткөзгөн суммасы 200.000 первоначалка, 6 ай төлөнгөн, где-то 300 канча миң төлөнгөн. 318.000 төлөнгөн. Ал төлөмү как аренда силерге скидка болот. Первоначальный взнос 200.000 деле бересиздер. Эртең 15 платежкасы бар. Ошону төлөп сиздерге машинени өткөрүп берет. Сиздер ошондо эсептеңиздер. 30 айды 53.500дөн көбөйткөндө 1.605.000. 200.000 кошкондо 1.805.000ге машина туруп атат. Кышкы дөңгөлөгүгө чейин бар. Ичи чехол, Ева коврик полностью салынган. Эми карап көрөсүздөр, эсептеп көрөсүздөр. Кимдин көңүлүгө туура келген болсо, пожалуйста, мынакей. Историясы таза. Ар жак бер жагын көргөзүүсүн эч кажети жок. Машинанын свети болгондо дагы мындай аппак эмес. Бул машинада аппак эмес, бул мындай айтканда молочный сыяктуу экен. Молочный жемчуг, туугандар. Эми ички салонун көрсөтүп коеюн. Мына, ушу туугандарыбыз өткөзүп берип атат. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, комплектация комфорт, туугандар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, э? Мынакей. Ички салон таза, пробеги 75.000. Коричневый чехолду коюптур, подлокотник коюптур. Кыскасын айтканда, машинаны жакшы ниет менен алган экен, өзү Кыргызстандан келе албай калыптыр, туугандар. Мынакей, ички салон. Мотор жагына ачыңчы, туган. Мотор жагына. Так, багаж жагына бир сыйрак көрсөтүп коеюн, эми ушунча болду, бирок көрүп турасыздар. Таптаза, баары жогу. Баары жогу таза машина. Муну алыш керек, только иштетиш керек. 53.000 как аренда болуп калат, туугандар. Бул жакта моторуну өзүңүздөр бир сыйра жууп аласыздар дагы. Так, мотордун защиткасыга чейин ордунда экен. Бир сыйра жууп тазалап аласыздар, болду, болгону ошол. Катализатор эч ким тийишпеген, а? Заводдон кандай чыккан болсо ошондой. Так, анан бир нюансы бар экен, мен силерге көрсөтүп коеюн. Кийин айтпадың дебеңиздер. Могу заводдон ушундай чыкса керек дейт. Биз алганда ушундай эле дейт. Бул бир, анан эки мына жери. Так, кандай кылсам көрүнөт? Ушу аз-маз билинет да, муну хозяин өзү айтты. Так, мындай мен көрбөйт элем анчалыкчы. Мынакей, мына көрдүңүздөрбү? Точка болуп турат. Машиндай туугандар, карап көрүңүздөр. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Выкуп лизингке издегендер өтө сонун вариант. 2021 комплектация комфорт 1.800.000ге турат экен, общий стоимость. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.